Маскачан аял. Күндө базарга бөкчөңдөп келип, калган каткан жер жемиштердин калдыктарын чогултуп жүргөн бул кемпирди эч ким деле этибарга албайт. Ал ошого ыраазы боло, мыйыгынан жылмайып коюп, көнмүш жумушун бүтүрүп жүрө берет. Байлыгын толтуруп бүтүп, эми кандай неме жолугар экен деп ойлоп, тачка чакырды эле, жумушу жок бош тургандардын бири тачкисин тарактата чуркап келди. Аны көргөн кемпир балагатка жетип калган тура, боло берет деп ойлоду. Аңгыча жетип келген тачкист: "Эне каякка?" деди энтиге. "Шашпа балам. А дегенде сүйлөшүп алалы. Андан кийин менин бутум ооруйт. Тачкеңе мени салып аласыңбы?" "Макул. Макул эне, түшүңүз. Канча бересиз?" "Жете эле, анан айтканыңды берем." "Болуптур." Бала кемпирди жөлөп таяп тачкага олтургузду да жөнөп кетти. Баштыгын кармап, тачкада олтурган кемпир: "Ошол эң акыркысы болсун. Муну колдон чыгарбашым керек" деп ойлонуп баратты. Бешин Алиева көчөсүнөн өткөндөн кийин майда көчөлөргө түшүп кетип баратып, бир заңгыраган үйдүн дарбазасына келгенде токтотту да: "Оолум, ушул жерге токто. Мени түшүр", деди өктөм. Тачкист кемпирди түшүрүп, баштыгын көтөрүп босогосуна жеткенде: "Эне, мен кетейин, жөнөтүп коюңуз тезирээк", деди эле кемпирдин шашаар түрү жок эшигин ачып, баштыгын үйгө киргизди да: "Котту үйдөн куру чыкпа балам. Даамыз тий", дегенде тигинин чыйпыйы чыгып кетти. "Эне, кереги жок. Рахмат, менин акымды эле берип коюңуз. Кире кой. Барасың да. Азыр мен берем. Даамоз тийип кет." Улуу кишинин айтып жатканынан тынчы кетип шашып жатса да, үйгө баш бакты. Эшикти аттап кире бергенде эле анын таң калганынан оозу ачылып калды. Укмуш, кебетеси тигил, жашоосу бул, деги буга эмне керек деп ойлонуп, эки жагын карап же өйдө өтө албай босогодо туруп калды. Анткени керээлден кечке тердеп тепчип жүк ташыган эменин байпагы жыртык шыбоо эле. Бала аны ойлонуп туруп калганда кемпирдин кайда кеткенин байкабай калды. Кызык деп кайрадан ойлонуп кирди бала. Заңгыраган үй турса, үй оокаты бул болсо кантип таштанды терип жүрөт? Эмнеге? Аңгыча артынан бирөөнүн басып келе жаткан дабышы болду. Рас болду. Нанооз тийип эле кетейин. Кемпир нан алып келип жатса керек, деп артын карай салса, 35-40 чамасындагы сулуу чумак аял келе жатыптыр. Тачкисттин аты Кумар эле. Ал озунуп тигил аялдан сурап калды: "Эже, жанагы эненин кызы болосузбу?" "Кимди айтып жатасың? Бул үйдүн ээсичи?" Ооба, ооба. Менин апам. Эмне болду, сен кимсиң?" Мен тачкистмин. Эненин жүгүн алып келгем. Акымды берсе кетет элем." Анда күтө тур, келет. Андан эч коркпа. Ал сенин керек болсо, күндүк тапкан акчаңды да берип коет. Ал ошондой бай да, добрый да кемпир. "Эже, мага ашыкча акчанын кереги жок. Өз мээнетимди берсе эле кетет элем." Азыр келет. Андан көрө чарчаган чыгарсың. Бир аз эс алып чай ичип кет." Жок, чай ичпейм. Эми эле курсак тойгузуп алгам." "Отура тур анда, карайын." Аял эшикке чыгып кеткенде Кумар бушайман ойго берилип олтурду. Канча баласы бар болду экен? Эгер мен дагы минтип апамды жакшы багып, үй жайды оңдоп алсам, апамды минтип көчөгө чыгарбайт элем. Аңгыча сырттан кемпир эмес эле жанагы аял кирип келди да: "Апам кайда кеткенин билбейм. Ал келгенче олтуруп чай ичели", деди да чайник көтөрүп сыртка чыга бара жатып: "Жай эле олтур. Эшикте ысык болуп турат. Салкын түшкөндө деле иштегенге жетишесиң", деди. "Эже, сиз эле берип кое бербейсизби? Эне келгичи качан? Мен ысык деп олтура берсем кечкирип калбайбы?" деп ордунан козголо бергенде, тигил аял аны токтотуп койду. "Мен бере албайм. Силердин канчага баалашканыңарды мен кайдан билем?" Кумар үндөбөй олтуруп буларды ойлонду. Кете берсем окшойт иштен калбай. Дагы бир жолукканда алаармын. Аңгыча тигил аял сырттан кирип келип, Кумарга жайдар күлө сүйлөп, алаксытып жатты. "Атың ким? Кайдан келгенсиң?" "Кумар, оштукмун." Оштуктардын тили буруу болчу эле, сен таза сүйлөйт экенсиң." "Ооба, менин апам кыргыз, анын үстүнө биз көбүнчө апамдын төркүнүндө чоңойдук." "Ошондой, таза сүйлөйт экенсиң." Аңгыча Зоя сыртка чыга калып, кайра бат эле буулана кайнап жаткан чайнекти көтөрүп кирди да, сүйлөп жатып эле дасторкон жайып, тез эле анын мунусун жайнатып жиберди. "Менин атым Зүлфия. Зоя эже дей берсең болот. Кел чайдан ичип отур." Ал ысык чайдан куюп, чыныны Кумарга сунду. Кумар ысык чыныны алды да дасторконго кол сунуп баратып, кайра колун тартып алды. Анткени анын колу кире эле. Аны байкап калган Зоя: ала кой. Жумушта жүрсөң андан көрө мен сени баятан бери божурабай колуңду жуудуруп койбой? Эчтеке эмес", деп жайгара сүйлөп койду. Кумар нандан алып чай ичип олтуруп,
ушул чынынын түгөтүп эле чыгып кетүүгө ашыгып жатты. Ал азыр ушул жерден чыга албай, алдына кандай тагдыр күтүп турганын билген да, туйган да жок. Болгону айылдагы апасы менен 3 жашар карындашын ойлоп, алардын жол карап өзүн күтүп жатканын ойлогондо тынчы кетип, колундагы бошогон чынысын кое салды да: "Эже, мен кетейин. Дагы бир жолугуп калсам алып алармын", дегенде Зоя аны токтотуп койду. "Азыр мына бу винодон кичине алып койсоң, жакшы дейсиң". Обдулуп барып олтуруп калган Кумар колуна стаканды алып ичип жиберди эле Зоя ага чай сунуп калды. Аргасы кетип чынын Зоянын колунан алды да шашып ушуп чайдын ысыгына карабай иче баштады. Аңгыча Зоя винодон куюп кайра Кумардын алдына стаканды коюп жатып, байкатпай уйкунун дарысын салып койду да: "Ал Кумар, ал, ала кой. Эми сен дагы жумушуңа барасың. Мунун аркасы менен жакшы иштейсиң". Унчукпай калган Кумар жай ууртаган чайын токтотту да Зояга чынын айтты. "Эже, мен ичпей эле коеюнчу. Башым айланып жатат". "Эчтеке болбойт. Ал уй. Эми сен жаш бала белең. Чоң эле жигит болуп калган турбайсыңбы? Кичине ичкенге көтөрүлө түшкөнбү же чоң жигит деген сөзүнө шерденип кеттиби?" Дагы стаканды алып туруп ичип жиберди. Зоя кытмыр жылмайып алды да акырын Кумарды сынай милтти. "Ой, молодец. Мына эми жигит болдуң". Башым айланып жатат. Кумар башын мыкчып олтуруп, кыйшайып жата кетти. Зоя дасторконун жыйып, Кумардын уктап калганына анык көзү жеткенден кийин аркы бөлмөсүнө кирип кетти. Күзгүгө келип, өзүн күзгүдөн карап турган Зоя шуу үшкүрүп алды да, өзүнө өзү жинди болгон эмедей каткырып күлүп атып, томсоро түштү да кайрадан ыйлап кирди. Күзгүдөн өзүн көрүп, күзгү суукта үшүк алган жалбырактай бырыша баштаган беттерин эки колу менен салаалап: "Тагдырым, таалайым тайкы тура. Мына бул колум менен койнумда жаткан эримдин башын кесип талаага таштабадым беле" деп, ички бугун бир азга чыгарып алгансыган Зоя эми эле өзү шашып, чечип салган кемпирдин маскасын колуна алып, көпкөгө карап турду да, аны ары жакка ороп катып, Кумардын жанына келди. Ал тырп этпей уктап жатыптыр. Зоя анын жанына келип жүзүнө үңүлө карап туруп, кийимин чечүүгө киришти. Ал Кумарды энеден туума жылаңач кылып туруп, анан анын денесине ырахаттана сылай көздөрүн жумуп алып, өзүнүн кийимин чече баштады. Моокуму канганча Кумардын үстүндө ойногон Зоя көпкө барып жанталаша өпкүлөп, анан жалдырай жатып калды. Шыпты тиктеп жатканча өз башынан өткөндөрүн ойлоно кетти. О, ал кез кандай гана курак эле. Аңгыча Кумар тирүү экенин билгизип, кыймылдап ары оодарылды. Ошондо иштин тетиргетип жатканын ойлогон Зоя чоочуп кийине салды да, уктап жаткан Кумарды карап: "Азыр ойгонбойт", деп ойдуна сыртты көздөй жөнөдү. Эшик жапжарык. Кечке маал болуп калган экен. Зоя азыр жарык экен деп ойлонуп, кайра үйүнө кирип, Кумардын жанына жата кетти. Анын ою тачкини эптеп жугутуш керек болчу. Ал мындайга көнүп бүткөн. Ушуну менен 4-үнчү тачкисти олжолоп, тигинисине бермек. Ал келгенче мунун кийимин кийгизип, жаткызып коеюн деген Зоя Кумардын башына жаздык коюп, жаткызып салды. Улам эле анын башына өткөн жаш курагы, жасаган иштери келе берип, ою уйгу туйгу болгон Зоя дагы үшкүрүнүп алды. Анда Зоя деген кыздын артынан кимдер гана жүгүргөн жок. Өзү кара тору, көздөрү жайнап карагаттай болуп ойноп турар эле. Көп жигиттер анын көздөрүнө арбалчу. Сүйкүмдүү кыздын жылмайышы кимге жакпасын. Мектептен классташтары кат жазып артынан калчу эмес. Ал тургай өзүнөн улуу балдарда имерчиктеп, бир сүйлөшүүгө зар болушчу. Ошентип жүрүп Зульфия мектепти бүтүп жатканда Жаныш менен таанышып калды. Ал анча-мынча жигитти карачу эмес, анткени көп жигит өпкө жүрөгүн чаап жүргөнүнө эле курсант болуучу. Дайым эле ушинтип эркектердин көз кырында жүрөт экенмин деп ойлосо керек. А дегенде Жанышка да анча көңүл бурган жок. Үзүлүп түшүп артынан ээрчип, күндө 2-3 маал жолукса, кээде күлкүсү келип, кээде жини келчү. Көрсө, ал сүйүү дегенди анда билбептир. Бара-бара Жаныш келбей кечигип калганда, аны күтүп, бир нерсе жетишпей калгансып кыжаалат боло берчү. Кээде ал чын эле Жанышты сүйүп калдымбы деп өзүнө өзү суроо берип, бирок суроосуна жооп таба албай алагды болуп, ою будуң чаң болуп, токтуна албай, ал келгенде дүйнөсү түгөл жадырап жайнап, ага эркелей түшчү. Аңгыча экзамен бүтүп, бүтүрүүчүлөр мектеп менен коштошуп, окууга тапшырганы окууга, айылда калганы айылда калып, убакыт билинбей зымырап өтө берди. Бир күнү Жаныш Зульфияга келди да: "Зульфия, ата-энем үйлөн деп жатат. Мен сени менен сүйлөшкөнүмдү айттым. Алар макул алып кел дешти", дегенде Зульфия таң кала минтти. "Кызык, быйыл окууга тапшыра албай калдым. Келерки жылы шаарга кетип окуйм деп жатпаймынбы?" "Алтыным Зоя, мен сени өзүм окутуп алам. Макул дечи",
Макул деп койчу. Ата энем эмне дейт? Алар эмне баласын жамандыкка кыймак беле? Ошентсе деле, эгер сен макул болбосоң, мен астына өлөм. Мен сени коркутуп жатканым жок. Чынымды айтып жатам. Экөө тең үнсүз жер тиктешип туруп калышты. Алар түбүндө турган дарактын жалбырактары шуудурап, эки жүрөктүн сырлары бири-бирине айтып тургандай сырдуу термелет. Зульфия көптөн кийин Жанышка күлө карады да мынтти. Жаныш, сен антпечи. Өлөм десең мен корком. Антпечи. Сени канчалык сүйөрүмдү, сенсиз жашай албасымды кантип билдирем? Сен мени түшүнбөй жатпайсыңбы? Түшүнөм, бирок кыздардын качан өзү макул болуп алып кетти дегенин уктуң эле. Ошондо Жаныш Зульфияны жерден так көтөрүп өпкүлөп жиберди. Мен кайдан билем? Бири-бирибизди сүйсөк, анан кантип кеңешпей алып кетем? Ачык айтып алып кетейин деп жүрбөймүнбү? Жаныш андан кийин көпкө турбай коштошуп кетти да, 2 күндөн кийин машина менен келип, Зульфияны ала качып кетти. Жаныш өзү милиционер болуп иштегендиктен бир орундан эки жакка тез-тез эле которулуп турчу. Ата энеси да абдан жакшы, түшүнүктүү адамдардан экен. Зульфия баргандан ага жумуш жасатпай, кыздар эле жасайт майда жумуштарды. Ал болсо эрте жатып кеч туруп, өзү билип өзү койгон эрке келин болду. Жарым жылга карап калганда Жаныш шаарга которулду да иштеп калды. Экөө эки жакта жашап, Жаныш тез-тез келе албай, 2-3 айда бир келгендиктен ата энеси кеңешип шаардан үй сатып беришип, экөөнү бөлүп койду. Жаныш аялга карамдуу болду. Колуна тыйын тийсе эле баласындай эркелетип, базарды көздөй ээрчитип жөнөйт. Арадан билинбей жылдар өтө берди. Бирок Зульфиянын боюна болбоду. Жаныш да Зульфия да өз ичтеринен сызып, бири-бирине билгизишпейт. Айрыкча Зульфия өз күнөөсүн сезгендей Жаныштын асты үстүнө түшүп, түн бир оокунда турса да оокатын даярдап, астына калыңдап төшөк салып, көзүнүн агы менен тең айланчу болду. Ал жумушта жүргөндө арман кылып ыйлап сыктап, Кудайдан бир перзент сурайт, бирок эч айла болбоду. Ошентип арадан 10 жылдай өтүп кеткенде Зульфиянын апасы келип, "Ай балам, Жанышты да өзүңдү да кыйнабай, ажырашып ал" дегенде Зульфия ыйлап, "Мен аны айткан жок дейсиңби? Айтып эле жатам. Ал болбой жатпайбы? Кечинде жумуштан келсе, мен өзүм айтам." Ошентип Жаныш келгенде кечки тамак ичилип бүткөндөн кийин Зульфия апасын карады. Анысы сөздү баштай бер дегендей болду. Жаныш, айланайын. Зоянын башын бошотуп коем. Минтип төрөбөй да калды. Ушунча аңарда ажырашып алгыла. Сен да өз бактыңа келгенин көрөрсүң. Бул дагы. Жаныш кайненесин таң кала бир топко карап туруп, анан минтти. Апа, ал эмне дегениңиз? Эмне дейин балам? Сөзүмдү да таппай калбадымбы? Сага катуу тийип калды окшойт. Эми төрөбөй атканын айтам да. Кеч боло электе сен да балалуу болушуң керек. Сенин тууган уругуң Зояны күнөөлөп жүрбөсүн. Жок апа, андай болбойт. Мен Зоя менен ажырашпайм. Өзүңөр билгиле балам. Зульфия болсо экөөнүн сөзүн угуп олтуруп ыйлап жатты. Мен Зояны төрөбөйсүң деп айтпасам, ал эмнеге кетмегиле? Койдум балам, койдум. Ошол болду. Кайрадан Жаныш ооз ачып сүйлөбөй жатып алды. Чындыгында Жаныштын ата энеси карындаштары келген сайын эле айта берип жататкан. Жаныш аларга, "Эми мен аны күнөөлөп кетиришим керекпи? Төрөбөйсүң деп аны кемсинткеним туура эмес го. Жаш кезинде кандай сүйсөм, азыр да Зульфияны ошондой сүйөм. Төрөбөсө койсун, кетирбеймин" деп койгон эле. Ата энеси өз жайына койгон. Бирок алар деле Зульфиядан өөн таба алышчу эмес. Качан болсо үйдү таза тутуп, зымырайып жүргөн Зульфиядан кемчилдик тапмак тургай, аны кээде аяп да кетишчү. Кийинки кездерде Жаныш жумуштан шылтоолоп, 1-2 күн жоголуп кетет. Баягыдай Зульфияга үзүлүп түшпөй, өзүн андан оолактатып жүрчү болуп калды. Бир нерсени сезген Зульфияга, "Жаныш, мен эми төрөбөй калдым. Эгер көңүлүңө жаккан бирөө болсо, мага айтып эле жүрө бер. Эгер үйлөнөм десең да каршы эмесмин" деп далай жолу айтты. Ага Жаныш, "Жок жаным, чарчап калып жатам. Иш көп. Эч жаман ойлоба. Мен сендикмин" деп акырын гана өөп койчу. Баары бир көкүрөгүндө эч кимге айтпай жүргөн бир сыр бар экенин сезчү Зульфия. Көп ойлоп, сары санаага баткан Зульфия өзүнчө, "Баары бир кетет да. Экөөбүздү бириктирүүчү балабыз болбогондон кийин" деп ойлоп, кыжаалат болуп жүргөндө үйүнө Жаныш менен бирге иштеген Кубан деген келип калды. Ал көптөн бери Зульфияга сөз айтып жүрчү. "Келдим. Сени эле сагынып." Ал күлүп калды. "Байкап сүйлө. Сенин да менин да үй бүлөм бар. Коксолар билип калса, эй, сен болсо ала жип таттыбай күйөөңдүн көзүн карап жүрөсүң. Ал болсо кыздарды тандап, эмне деп жатасың? Чын эле Жаныш ошентип жүрөбү?"
Жөн эле таптаза жүрөт деп ойлоп жүрөсүңбү? Жөн жүрбөй калсын. Зульфия андан ары эч нерсе деген да жок. Үнсүз гана ызаасын көз жаш аркылуу чыгарып тура берди. Кубан аны сооротуп, эптеп жакынdoonун амалын кыла көзүнүн жашын өзүнүн бет артысын алып ар чегетти. Капа болбочу. Ал энең турайын деп айткам мен. Эйгиле сол. Үйүңдөгү аялыңдан. Булардын эмнеси артык деп. Зульфия эч нерсе дебеди. Үнсүз гана Кубандын эркине көнүп, ал кучактай диванга олтургузганда, анын көкүрөгүнө башын жөлөп, өксүп ыйлап жиберди. Кубан ан сайын аны сооротууга аракет кылып, кучактап олтурган калыбында чекесинен өбүп да алды. Азыр Зульфияга баары бир эле. Ал күнү ошол жерде Кубан түнөп калды. Зульфия да кеттеген жок. Болоору болуп, байоосу кангандан кийин ал ага минтти. Кубан, сен мага Жаныштын кайда ким менен жүргөнүн көрсөтсөң, өз көзүм менен көрөйүн. Болбосо ишенчүдөй эмесмин. Болуптур алтыным. Сен мени таштабасаң эле болду. Мен аны сага бүгүн эле көрсөтөм. Ошол күнү Кубан Зульфияныкынан кеткенден кийин жумушуна барса Жаныш жүргөн экен. Ал ичинен жым деп алды да, учурашып күндөгүдөй эле жумушуна алаксып кетти. Түш ооп калган маалда Жаныштын машинасына бир кыздын түшүп жатканын көрдү да, акырын барып, өзүнүн машинесине олтуруп алды. Жаныш бөлүмдөн чыгып эле эки жагын карабай рульга олтуруп жөнөп кетти. Кубан анын артынан билгизбей кете берди. Эч нерсе оюнда жок Жаныш. Куйрук улап Кубандын машинесинин артынан келе жатканын эле салган да жок. Тек гана тегил кыз менен бирдемелерди кызуу сүйлөшүп баратты. Ал бир кезде академиянын арт жагындагы майда көчөгө кирип, бир бийик дарбазалуу үйдүн тушуна келгенде токтоду да, машинеден түшүп, тигил кызды эшик ачып колунан тартып чыгарып, колтуктап дарбазаны ачып кирип кетишти. Кубан машинесин артка айдап, дароо эле Зульфиянын үйүнө келди. Жүрү, күйөөңдү өз көзүң менен көргүң келсе, азыр көрсөтөм. Азыр. Зульфия жүрөгү лакылдап, эмне кылсам экен? Барсамбы же барбай эле койсомбу деп туруп, кайра бир ою көрсө көрүп келейин деди да, кийинип алып, Кубандын жанына олтуруп жөнөп кетти. Заматта Жаныштын машинеси турган көчөгө жетип, далдоого токтошту да, Зульфия машинеден түшүп, дарбазага келип коңгуроону басты. Эч ким чыкпады. Зульфия артка кайрылып жөнөй бергенде эшик ачылып, соңунан көзү башы кара, аябай боенгон жаш кыз көрүндү. Кылчайып бурула берген Зульфия аны карай басты. Эч нерсе билмексем боло, башка эле бирөөнүн атын атап сурай кетти. Кыз кичип эл көрүнөт, жумшак гана жооп берип, билбегенин айтты. Зульфия рахмат айтып, эми жөнөй бергенде босогодо келип калган Жаныш артка бекине берди. Зульфия көрүп калды да, таанымаксан болуп кете берди. Канчалык өзүн кармап токтоолук кылганы менен жүрөгү сыздап, балам болсо минтпесе эле деп, көздөрү жашка толуп, ызадан тамагы буула машинеге келип олтура кетти. Ал олтураар менен Кубан айдап жөнөдү да, тез эле Зульфияны үйүнө жеткирип коюп, анан келем деп машинесин зуулдата айдаган бойдон жөнөдү. Зульфия бир ойго токтоно албай, эмне кылсам, же кетип эле калсамбы деп ойлоп алып кайра, эми 30дан ашып 40ка караганда күйөөмдөн чыгып төркүнүмө барсам, эл эмне дейт деп, ар кайсыл ойдун башын бир ойлоп жатып, уктап кетти. Эшик такылдап коңгуроо чырылдаганынан сыртка чыкса, Кубан экен. Эмнегедир аны сүйгөн жок Зульфия. Анысын билгизбей минтти. Кубан, сен бүгүн үйүңө баргын? Балким Жаныш келип калса, койсоңчу. Ал жанагы Ойсокени таштап келе коймок беле? Дагы деле ишенбей турасың го, Болор болгондон кийин мен эмне кылмак элем? Бирок ал сөзсүз бүгүн келет. Макул, кете беремдечи, Зоя. Сен мени унутпа. Мен сени кандай жакшы көрөрүмдү билесиң да, Ооба, бүгүн бара тур. Зульфия азыр Кубанга жини келип турду. Ал эми үйүнө барса, аялына дагы мен сени жакшы көрөм, сени аябай сүйөм деген сөзүн ага да кайталап айтаарын ойлогондо, эркектин баарын жек көрүнүп кетти. Кубанды эшикке чыгарып кайра эшигин кулптап жата кеткен Зульфия ою чаржайт боло, уйкусу келбей телевизорду сайса, кино болуп жатыптыр. Бир аз көрдү да, ага да көңүлү чаппай, өчүрүп, эми кыңкыйып жата кеткенде коңгуроо шыңгырады. Мына келди деген Зульфия эшикке жетип, бирок бүткөн бою калчылдап туруп калды. Эч ким эшикти ачпаганынан каалганы койгулап кирди эле, Зульфия эшиктин илгичин чыгарып жиберерде, бет маңдайында Жаныш турган экен. Зульфия унчукпай артка басып жатак бөлмөгө кирип кетти. Жаныш да эч нерсе дебей, оозгу бөлмөгө чечинип, анан Зульфиянын артынан кирди. Зульфия ушул кезде жатып алып ыйлап жаткан. Жаныш анын жанына келип кучактап жата кеткенде, ого бетер буркурап жиберди. Койчу алтыным, койчу, ыйлабачы. Мен сени баары бир сүйөм. Сени эч качан колумдан чыгаргым келбейт. Мени кечирип койчу алтыным. Зульфия ыйлап басылган баладай соолуктап көпкө олтурду да,
Жок, Жаныш, сенде эч кандай күнөө жок. Мен сени күнөөлөйм. Эгер менин бир балам болгондо эмне? Кайрадан ыйлап кирди Зульфия. Ошол күнү Жаныш болгон сырын Зульфиянын алдында төгүп отурду. Зоя, Зоечкам Мен сенден биротоло кетпейм. Болгону бир уулду болсом болду. Баланы өзүм алып келем да, аны кайда барсаң анда бар деп жолго салам. Ошого макул болобу аның? Ой, ай көтөрүп омурткасы сыздаган эне баласын бирөөгө кантип бермек? Ай ким билет? Берет. Ошентип сүйлөшкөнбүз. Жаныш күнөөлүүдөй жер карады. Зульфия көзүнүн жашын көл кылып, ыйлагандан башка эч нерсе деген жок. Эмне болсоң ошол бол дегендей, анын сүйлөгөн сөзүн укпагандай олтура берди. Жумушка барар маал болгондуктан ал ордунан туруп, Зульфиянын бетинен өбүп коюп чыгып кетти. Ошол бойдон бир жумага чейин Жаныш үйгө келген жок. Зульфия басса турса анын айткандарын ойлонуп, жини келе баштады. Жиндини тапкан экен. Анын алдаганына көнүп берген мен жинди же тууган баласын берип басып кетчү, ал жинди деди. Бир ою, жок, мен алданбайм. Жөн эле кетип калсам бекен. Ойлонуп олтуруп көзү илинип кеткен Зульфия коңгуроонун дабышынан ойгонуп кетти. Чыкса Кубан экен. Ал эшикте аттабай жатып эле Зульфияны кучактап өпкүлөй кетти. Эчтекеге көңүлү болбосо да ага каршылык кылган жок. Ал күнү Кубан үйүнө кетпей калып калды. Көптөн бери Зульфия жашоодон тажап, тагдырына таарынып, көңүлү чөгүп жүргөн эле. Бүгүн Кубан көтөрө келген коньяктан аз-аздан ичип олтуруп, көңүлү көтөрүлгөнсүдө. Ошону менен эле жашоо бүтүп калбасын, бала төрөй албаса деле өмүр кызык экенин ал эми сезди. Анткени ал бир күндөрдө өлгүсү келген. Эми болсо күн өткөн сайын улам эртеңги кызык көрүнүп баратты. Кубан болсо ага болгон сырын жашырбай айтты. Мен үй бүлөм менен ажырашпайм. Жөн гана чарчаганда сен менин көңүл ачар гүлзарым бол. Көңүлүм чөккөндө угуп, эс алчу шаңдуу музыкам бол. Чаңкаганда суусун кандырчу муздак булагым бол. Мен сенин багыңа келип чер жазайын. Музыкаңа жүрөк эртем оокум кандырайын. Чаңкаганда суусунумду сенден кандырып алуу үчүн келип турайын. Уруксат бер алтыным, деди Кубан. Азыр Зульфиянын жүрөгү таштай катып, муздай тоңуп, эч нерсеге көңүлү чаппай, жашоонун кызыгы жоктой мерес болуп жүргөн учур эле. Кубандын сөздөрүнөн кийин өзүнүн кимдир бирөөгө керек экенин билип, туюп жатканына ыраазы болуп көзүнүн жашын төгүп турду. Бул кубанычтын жашы эле. Ошондон баштап Кубандын чарчаганда эс алчу жайы, көңүлү чөккөндө чер жазып алчу гүл багы, кубанса кубанычын тең бөлүшөр сырдашы болуп жүрө берди. Жаныш болсо анда санда келип оокат ашына каралашып турду. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин Жаныш Зульфияга олду болдум деп сүйүнчүлөп келди да бир жумадай жүрүп калды. Бир жумадан кийин Жаныш Зоянын эки бетинен өбүп анан: "Ак жолтоюм, менин кең пейилим, мен сага ыраазымын. Сенин асылдыгыңдан мен балалуу болдум. Мен сага ыраазымын", деди да чыгып кетти. Зульфия ачууну токтотуп, арадан дагы 5-6 күн өткөндөн кийин өзү көргөн үйгө белек бечкек алып жетип барды. Зульфия барганда үйдө Жаныш жок экен. Аялы аны анча жактырбагандай кабыл алды. Чынында Зульфия жөн гана көрүп келем деп ойлогон, бирок аны тигил тааныйт экен. Жакшы кабыл албады. Сүйүнүп, Жаныштын баласын өз баламдай боорумак кылсам деп ойлоп барган неме эми жүрөгү муздап кайтты. Жанышты көрсө бир ызасын чыгаргысы келип, үйүнө келсе, Кубан тосуп алды. Буул угуп зорго турган Зульфия Кубанды кучактап ыйлап жиберди. Кубан аны сооротуп, өзү алып келген этти газга кооруп, бир бөтөлкө вино алып келди да көңүлүн ачууга аракет кылып жатты. Зульфия болсо азыр Кубанды да көргүсү келбей кетирип жиберди. Түн бир окумга чейин ыйлап сыктап уктай албай олтурганда эшиктин коңгуроосу басылды. Сыртка чыгып эшикти ачса, Жаныш турат. Мас, өтө ичип алыптыр. Зульфия ушунча жашап, Жаныштын мас болгонун көргөн эмес. Үйгө киргенден кийин Жаныш: "Зоя, Зоечкам, эмнеге бардың? Барбай эле койбойсуңбу?" деди. "Эмне, барып сенин балаңды көрүп келгеним катуу тийдиби? Төрөп берип эле өз жолуңа түшөт. Баланы экөөбүз багабыз дебедиң беле?" "Ай, Зульфия, сен мени түшүнсөң, аны мен сага айткам. Ошентип баланы алып калып, аны кетирип жиберем деп ойлогом. Эмнеге кеңешпей туруп, ойлогонуңду мага айтасың? Андай болсо биротоло кет. Эгер үйүңдү талашкың келсе, мен эртең эле бошотуп берем." "Жок, алтыным. Мен сенден үй талашпайм. Сени кыйбай жатпаймынбы? Экөөбүздүн ортобузда бир эле перзент болгондо мен эч жакка кетмек эмесмин." Зульфия шолоктоп ыйлап отурду.
Бир маалда Жаныш тура калмак болгондо, колуна зажигалка менен бет аарчы урунду. Ал кубандык эле. Зоя, бул кимдин зажигалкасы я? Ошо сен бул үйгө менден бөлөк бирөөнү киргизип жүрөсүңбү? Эмне? Сен аял алып алсаң деле. Мен сени күтүп жүрө береминби? Акмак. Мен али сени менен ажыраша элекмин да. Закондуу түрдө сен менин аялымсың, билдиңби? Мен кандай жүрөм, ким менен болом? Өз ишим. Жанымды эрмек болор балам болбосо, төрт дубалды карап жалгыз жата бермек билем. Ал ким экен менин төшөгүмдү тебелеп, сени зериктирбей жаткан? Билсем болобу? Өзүм да тааныбайм. Катын, сен көпкөн экенсиң. Эгер дагы бир-бирөөнүн жытын билчү болсом, менден жакшылык күтпө. Билгениңди кыл. Сенден корко турган алым жок. Жаныш ошондо негедир жини келип кетти да, Зульфияны колдон алып туруп, өзүнү тартып жаактан ары чаап жиберди. Зульфия тилин тартпай айтыша кеткенде, Жаныш мастыгына салып аябай уруп туруп кетип калды. Башын көтөрө албай жаткан Зульфия Жанышка кекенип алды. Сени шашпа. Башыңды гана кесип салбасам? Ал ошентип өзүнө өзү шерт кылып, катуу ызаланып жатып, араң өйдө болду да, эптеп диванга жетип жата кетти. Эртеси кечинде кайрадан Кубан кирип келди. Зульфияны көрүп чоочуп кетти. Иштин чоо жайын уккандан кийин Жанышка ал дагы да кекенип алды. Ойлонуп туруп Зульфияга мынтты. Зоя, эгер макул болсоң азыр ооруканага алып барайын. Сразу ишин сотко өткөрөбүз? Жок, Кубан, кереги жок. Аны менен өзүм эсептешип алам. Макул, өзүң бил жаным. Ал күнү да Кубанды анча жактыра берген жок. Жалгыз болгусу келди. Аны сезген Кубан коштошуп чыгып кетти. Ал Зульфияны чын дилинен жакшы көрчү, бирок ал жакшы көргөн адамың менен алыс жашаган жакшы деп ойлочу. Анткени жакшы көргөн адамың менен бирге жашасаң, бир нерседен улам таарынычтар көп болот эмеспи? Сыйлашчу адамың менен анда-санда жолугуп турсаң, сагынышып каласың да, жолукканда бири-бириңди зарга күткөнүңдү билесиң. Зульфия да Жанышты эсинен чыгара албай жүрүп, Кубандын өзүн жакшы көрөрүн да жакшы билбейт. Ага көңүл да бура элек. Ал кээде түнөп кеткенде, аялдык гана милдетин аткарып жатканы болбосо, ага толук бериле албады. Жаштыгын урганына ызаланып, ооруган эти басылса да ызасы кетпей жүргөндө Жаныш келип калды. Зульфия аны аябай жакшы тосуп алды да, тамак асып, коньяк куюп абдан сыйлады. Чынында Жаныш аял алып келгенден бери үйдөн даамуз тийиши ушул эле. Ара чолодо Жаныш Зульфияга тигил аялынын кетпей аткандыгын, баласынын өзүнө окшош экендигин кеп кылып келип, алтыным, мен сени эч кимге ыраа көрбөйм. Сенден эч качан ажырабайм. Дагы, эгерде сен менден өзүң кеткиң келсе, мага таарынба, деди. Экөө тең кызый баштады. Зульфия Жаныштын ар бир сөзүнө жини келип жатты. Бара-бара кызыган сайын көзү кызарып, ачуусу келип, Жанышка ызырынып жатты. Жаныш мас болсо да, митайымдык кылып, Зульфияны эркелете кучактап, төшөккө алып барды. Көптөн берки сагынычтарын жазып, бир кумардан чыкты. Зульфия өтө кызуу болчу. Жаныш тез эле уйкуга кетти. Анын жанына катар жаткан Зульфия эч бир уктай албады. Көзү илинсе эле чоочу ойгонот. Өзү кызуу болсо да, аны кимдир бирөө кылмышка түртүп жатты. Бир маалда ордунан шамдак айлык менен турду да, мени өз жайыма койбосо, же мени менен жашабаса, баары бир өлтүрүшүм керек деп, ашканадан курч бычакты алып келди да, эч капарсыз жаткан Жаныштын жанына келип, чөгөлөй олтура кетти да, көзүн жумду. Көпкө олтурду. Бол эртерээк, таң атканча жасай сал, десе, кой, эртең азап тартып түрмөдө жүрбө деп, башы тумандап, эмне кылаарын билбей, Жаныштын жүзүнө тик карап туруп, өйдө болду да, ашкана жакка барып, бычакты өз ордуна коюп туруп, өңгүрөп жиберди. Зульфия бул жолу максатын ишке ашыра албады, бирок баары бир мен муну жайлайм деген ойдон кайра тартпады. Эртең менен Жаныш турганда Зульфия ашканада жүргөн. Ордунан туруп жуунуп келип, аарчынып жатканда Зульфия табак толоп плов көтөрүп жетип келди эле. Жаныш аны кучактап өпкүлөп, анан дасторконго олтурду. Экөө жай олтуруп тамактангандан кийин Жаныш жумушка кетти. Зульфия андан эч нерсе деп сураган жок. Качан келсе, ошондо келип, өзүн мага көрсөткүсү келип жүргөн го. Мен сага жөнөкөй аял эмесмин. Төрөбөй калсам эле мени ушинтип кордогусу келген го. Төрөгөн аялы менен тиякты тайралыңдап, анан мага келип, шашпа, сениби? Көптөн бери Кубан да келе элек. Ал азыр Кубанды көргүсү, ага кеңешкиси келди. Баары бир Кубандан дайын дарек болбой баратты. Зульфия эриккенинен көчөгө чыкты да дүкөндү көздөй басты. Эми дүкөнгө көргүсү келип кире бергенде,
Анын алдынан бирге окуп, бир кезде кат жазып жүргөн классташы чыга калды. Ал Зульфияны көрүп эле: "Ой, кандайсың? Ден соолуктар жакшыбы? Бала чака кандай? Небере чөбөрөлөр?" деп алжай сурап калды. Жакшы эле күлүп жайнап учурашып келе жаткан Зульфия бала чака неберелер дегенде жүрөгү туз куйгандай ачышып, томсуро учурашты классташы менен. Анын заматта өңү өзгөрүлө түшкөнүн байкаган классташы андан ары көп сүйлөбөй калды. Экөө көпкө сууз гана алжай сурашкандан кийин Зульфия кетүүгө камынып коштошо баштаганда ал: "25 жылдан бери көрүшпөй бүгүн көрүшсөк, анан кантип бир белгилебей басып кетебиз?" Мен азыр эч нерсеге көгүнүм жок. Эмнеге? Эмне үчүн болбосун? Бир кезде сенин артыңдан ээрчип кат жазып жете албай калган элем. Эми тагдырды карачы. Экөөбүз тең 40тан ашканда кезиге олтурабыз. Ошондо эле теке бер элең. Азыр деле ошондой окшойсуң. Мен сени эч жака жибербейм. Күйөөң келсе да айтам. Классташ деген кандай жакшы. Ал дүкөнгө кирип бир топ тамак аш импорт арактан алды да Зульфияны акырын колтуктап жөнөгөндө Зульфия: "Кайда алып барган турасың?" деди. "Кайда болмок эле? Ашканага барабыз." "Жок. Бул жерде менин үйүм бар. Үйгө эле баралы" деди. "Анда макул. Мен сенин айтканыңа каршы болмок белем. Жол башта." Экөөбү ээрчишип аркы беркини окуп жүргөндөгү окуялардан кеп кылып олтуруп, бат эле Зульфиянын үйүнө келип калышты. Зульфия классташынын атын да унутуп калыптыр. Көптөө барып атын эстеди. Анын аты Кармыш эмес беле? "Кармыш, кир үйгө. Жай олтуруп сүйлөшөлү." Зульфия эшик ачып, Кармышты алдыга киргизип өзү артынан кирди да, аны олтургузгандан кийин газга чай коюп, чай кайнаганча дасторкон үстүн жайнатып, колунда барын көрсөтүп жатты. Ардан бери чай кайнап, экөө кеп сөзүнүн арасында Кармыш келин алып неберелүү болуп калганын айтып олтурду. Кармыш ичинен: "Жашоосу бул экен. Бала чакасы кайда болду экен? Деги эле бала ойногон үйдө эмес, же бирде экини төрөсү чоңоюп окуп кетип калгандыр" деп ойлоду. Аңгыча арактан аз-аздан алып сүйлөшүп олтурганда Зульфия: "Менин жашоом Кудайга шүгүр. Баары бар. Күйөө, ойношум. Унчукпай калды да көптөн кийин. Болгону Кудай менден перзентин, бир тоголок кызыл этин аяды" деди оор үшкүрүп. Кармыш ошондо гана баятан берки өзүнүн суроосуна жооп алды. Анан Зульфиянын көңүлүн көтөрө минтти. Зульфия, капа болбочу. Мына минтип жашооң ойдогудай экен. Бала эмне? Баланын атасынын оозун урайын. Балалуу болуп алып, бага албай жүргөндөрү канча? Ошону айтсаң. Ошол бага албай жаткан балдарынын бирин эле мага берип койгондо эмне? Зульфия көзүнүн жашын көлдөтүп алып кайра ойлонуп: "Эмне? Бир көргөн классташыма" деп алды. Ал тез эле көзүнүн жашын аарчып алып күлө бага: "Ал Кармыш, чайдан алсаң, алчы тамактан. Алып олтурсаң. Мен сени коноктобой эле арманымды айтып жиберген турбаймынбы?" деди да өзү туруп барып серванттан коньяк көтөрүп келди. Кармыш: "Ай, кой, болот мунабы. Күйөөң келгенче экөөбүз мас болуп калсак болбойт го" деди сактанып. "Келсе келер. Сен менин үйүмдө олтурганда эч нерседен коркпо. Мен жооп берем баарына. Коркпойм го дечи, бирок. Эмне бирок? Эч качан коркпо." Негедир Зульфиянын жүрөгүнө бир ачуу ыза орноп, ал таптакыр тарабай кыжаалат боло берди. Азыр Кармыш менен олтурганда жаныш келип калса деп ойлоп жатты. Кармыш Зульфиянын күйөөсү милиция кызматкери экенин билчү. Ошон үчүн унчукпай, сый урмат менен олтура берди. Түн бир окум болгондо Зульфия Кармышка сыртка чарпаясына төшөк салып берди да өзү үйгө жатты. Эртең менен эрте турган Зульфия конок камын көрүп, анын туруусун күтүп калды. Бир маалда өзүнүн уктап калганына уяла түшкөн Кармыш ордунан шаша турду да кийинип жуунуп чайга олтурду. Чайдан кийин Зульфия Кармышты узатып коюп, үйдө кечке жатты. Кылаарга иши жок. Башын тумандаткан ойлор биринин артынан бири келип тынчтык бербей, жаныштан өч алгысы келет. Ажырашып кеткенде эмне деп ойлоду ал. Ар кайсы ойлорго берилип олтурганда коңгуроо басылды. Зульфия чыга калса кубан экен. Ал кирип эле Зульфиянын бети башынан өпкүлөп туруп, эшикти илди да Зульфияны жерден так көтөрө диванга алып барды. Моокуму канганча өөп жыттап, аймалап бүткөндөн кийин: "Сен мени сагынбадыңбы?" деди. "Жок, мен эч кимди сагынбайм. Сенин эки бөлүнүп турганыңды билип туруп, сагынмак тургай, таштай катып суудай тоңуп баратам." "Антпечи алтыным. Ал эмне дегениң? Мен сендикмин. Болгону балдарымды кыя албайм." Кубан көтөрүп жүргөн кичинекей сумкасынан сөйкө, шакек, сепичка алып чыкты да Зульфияга сунду. "Эмнеге келбей жүрдүң?
Билесиңби? Зульфия анча маани бербеген түр көрсөтүп, Кубан берген алтындарды ары сала бери сала карап көрүп, ырас эле алтын экенине көзү жеткенден кийин, деги бул белегиң өлгөн аялдык эмеспи? Деп сурап койду. Кубандын жүрөгү болк этип кетти. Анткени буларды ырас эле кандуу окуядан кийин ошол үйдөн алышкан эле. Жок, кайдагыны сурайсың да. Сага да эле алып келгем. Рахмат, эгер чын эле мен үчүн алып келген болсоң. Экөө көпкө чейин тамактанып да сүйлөшүп да олтурушту. Алар сүйлөшүп жатып, кыйкырышканга да барышты. Акыры экөө бир сөзгө келгендей болду. Кубан бир маалда сумкадан бир нерсени алып, Зульфияга көрсөттү да, мына муну пайдаланасың. Эгер бирөө көрүп калса, ал менен апам деп кой да, өзүңдү ишиңди аткар. Бизге көбүнчө шамдагай балдар керек, уктуңбу? Зульфия Кубан кеткенден кийин өзүнүн тагдыры кандай жакка бурулганына көзү жетпей, жанышка ого бетер жини келип жатты. Эгер ажырашып кеткенде, мен өз ишимди кылмакмын. Ал Кубан таштап кеткен масканы колуна алды да, кийип көрөйүнчү деп башына кийди эле, бир заматта өзүнүн маңдайында саксайган кемпир пайда болду. Болду, деди. Эми артка кайтууга болбойт. Кубан кийинки кездерде өз жумушунан сырткары талап тоноочулукка өтүп кеткен эле. Аны өзү менен иштеген лейтенант жолдош баласы азгырып туруп алды. Элиң бөрү болсо бөрү, түлкү болсо түлкү бол дегендей, Кубан адегенде ошолор менен иштеп келген. Анан кетээринде Зульфияга тапшырма берип жатып минтти. Зоечка, сен эстүү аял эмессиңби? Мени уят кылбай, базарлардан бир тири карак, айрыкча албеттүү жигиттерди колго түшүрүп бер. Кантип? Зульфия чындап эле андан түшүнө бербей сурады. Кантип болмок эле? Ал ооз жакты карап, эшикти кулптануу экенине көзү жеткенден кийин гана, сен алдагы кемпирдин маскасын эмне кылам деп ойлоп жатасың? Ошону пайдаланасың да. Зульфиянын кулагына Кубандын айткандары кайра-кайра угулуп, колундагы кемпирдин маскасын кармаган бойдон күзгү алдында тура берди. Эртеси эле ал базарга барып, эски түскү сатчу базардан кийим сатып алды да, өз ишин аткарууга киришти. Ал кийим кийип, масканы тагынганда, кадимки сокур кемпирдин өзү болуп калды да, колуна таяк алып, эңкейип басканда, андан эч ким шек санагандай болгон жок. Ал базарга келип, капустанын кабыктарын терип, мүшөккө салды да, тачкистти чакырды. Арада жумуш жок топтошуп турган тачкисттердин бири келди да, "Эне каякка барасыз?" деди. "Бул эле жерге, балам. Мени кошо салып аласыңбы?" "Макул эне, бирок ага да төлөйсүз." "Болуптур, анда кеттик." Ошентип биринчи олжосун колго түшүрүп келе жаткан Зульфия ар кандай ойго түштү. Муну эмне кылат болду экен? Кубан келгенче кантип токтотом деп ойлонгон Зульфия бир нерсе эсине түшө жылмайып алды. Ал уйкунун дарысы эле. Тачкист абдан олбурлуу, эпсиз локуйган эме экен. Дарбызасы бийик заңгыраган үйдүн жанына келгенде кемпир колун жаңсап токтотту да, түшүүгө аракет кылып калганда, тачкист аны колтуктап түшүрдү. Кемпир дарбызасын ачып, тачкистти ичкери киргиз дегендей ишарат кылды. Өзү астыга басып үйүнүн колпусун ачууга киришти. Тачкист бул үй оңой адамдын үйү эмес го деген ойго келип, мүшөктү түшүрдү да, кемпирди күтүп туруп калды. Кемпир эшигин ачып туруп минтти. "Уулум, куттуу үйдөн кур чыкпа деген. Ысыкта суусаганда эле чыгаарсың. Даамоз тийип, суусун жутуп ал. Чаңкагандарга канча эне? Иштеш керек. Сизге чоң рахмат, тим эле коюңуз. Андан көрө тыйын бере салсаңыз кетип калайын." "Ай, жок балам. Ушунча келип даамоз тийбей кетсең болбой калбайбы?" Тачкист эшикти аттап кире бергенде эле босогудон баштап төшөлгөн килемди көрүп, үй ичинин заңгыраган жасалгасына таң кала босогодо карап туруп калды. Анткени кечээ эле күн жаап басылгандыктан жол улай болуп, бут кийиминин тешигинен суу кирип, буту суу болуп былчылдап калган эле. Ошол бойдон килемди басуудан тартынып туруп калды. Аңгыча табакка нан, чоң чыныга чалап алып, кемпир келип калды. "Ой, кокуй күндесе. Ал үйгө кире элексиңби? Кир, кирип бир аз көчүк басып суусун жутуп ал." Тачкист унчукпай босогу тарапка көчүк басып олтурду да, нандан ооз тийип, чалапты кылкылдата жутуп кирди. Кемпир болсо, анын чалап жутуп жатканын жылмая карап турду. Тачкист чалапты жуткандан кийин эле дубалга жөлөнүп олтурган калыбында чарчагандай көзүн сүзө үргүлөп баратты. Аны көргөн Зульфия дарынын касиетине сүйүнө сыртты көздөй жөнөдү да, дарбызасын бекитип, тачканы короонун далдоо жагына түртүп алып барып койду. Үйгө кирсе тачкист эбак эле коңурук тартып кириптир. Ардан бери кийими менен масканы чечип, беките салган Зульфия телефон чалып Кубанды чакырды.
Ал келгенче мындай ишти жасап көрбөгөн Зульфиянын жүрөгү дүк-дүк согуп коркуп жатты. Качан Кубан келип сигнал бергенде гана дарбазаны ачып, машина короого кирээр менен каалганы кайра жаап, Кубандын жанына жетип келди. Кубан олжосун көргөндө Зульфияга ыраазы бола, колуна бир пачка акчаны карматты да: "Эгерде дагы ушундай иштеп турсаң, бул акчадан 2 эсе көп алып турасың", деп өөп койду да машинеге тегини салып жөнөп кетти. Ал кеткенден кийин Зульфия "Өх" деп алды. Эртеси эле базарга барып, радио үзелден тачка сатам, акчага зарыгып турам деп, тачканы арзан баада сатып жиберди. Ал эми базарда тачкисттин тачкасын сатып качып кеткени тууралуу сөз болуп жатты. Тачканын ээси гана күйүп-бышып кала берди. Тачканын же тачкисттин дайыны билинбей унутулуп калды. Арадан 2-3 ай өткөндө Жаныш келди. Зульфия да аны жакшы кабыл алды. Жаныш мурункудай суз болбой, жаңы үйлөнгөндөгүсүндөй Зульфиянын жанынан чыкпай өөп жыттап: "Жаным, мен сени мурункудай эле сүйөм. Сагындым. Сенсиз жашоо мага кыйын болуп баратат", деп жалынып жалбарып жатты. Зульфия ан сайын ичинен жини келсе, ага кыжыры кайнап, негедир өзүн башкача сезип, кандайдыр бир көрүнбөгөн күч аны кылмышка түртүп жаткандай: "Сөзсүз жайлашым керек. Же дагы күтсөмбү? Балким жөн эле мени алдап, тигил аялынан чыга албай койсочу. Жаш болсо, бала төрөп алды, аны кайдан таштамак эле", деген ой анын мээсин көзөп, улам-улам сустайган келиндин элеси көз алдына келе калып, ошол шумшук ушуну кетирбей калсын. Эптеп бир шылтоо айтып, аны да алдап, анан мага келип жүрөт да, деп ойлогон Зульфиянын чындап ачуусу келе өңү бозоруп, мууну калтырап чыкты. Аны көргөн Жаныш эч нерседен шек албай эле: "Эмне, бир жериң ооруп турабы?" деп Зульфиянын чекесин алаканы менен басты. "Ооба, ооруп турам". Зульфиянын үнү кекетип жаткандай чыкты. "Олтура тур. Көптөн бери келбей да кеттиң. Бирге олтуруп тамактаналы. Тамак асайын". "Макул жаным", дегисендей боло албайт экен ал. "Болгону мага бала таап берди. Аны мен сени сүйгөндөй сүйө албадым". Ардан бери тамак жасап, стол үстүн жайнаткан Зульфиянын ою дагы эле уйгу-туйгу болуп жатты. Эмнегедир эле Жанышты өлтүрүп салгысы келип, ага болгон ишеничи өчүп, аны көргүсү келбей баратты. Экөө тамактанып жатып, кичинеден коньяк ичип олтура беришти. Ошол учурда экөө тең кызып калган эле. Ачуусу келген Зульфия: "Жаныңды жеп калп айтканды койчу. Мени таштап кеткениң качан? Эмне мынча актынасың? Азыр сенин балаң да, аялың да бар. Сен мени көп эле басынта бербе. Ал төрөгөн аялыңды кайдан таштамак элең? Мен сага бир жолу ишенбедим беле, же калппы", деди. "Эмне кыл дейсиң? Уулумду таштап сага келейинби? Мен сени уулуңду ташта дегеним жок. Өзүң айтпадың беле? Берсе эле өзүң багасың, ал таштап кетет деп. Ошондо бир ишенгенмин. Эми мен сага ишенбейм. Келген сайын эле калп жалынып келбечи, менден жаш, бала төрөп берген аялың турса". Зульфия ыйлап жиберди. Чукулдашып бүтүшкөндөн кийин кайра бир бөтөлкө аракты бузуп койду Зульфия. Аз-аздан алып олтурушуп, кызып калышты да, бири-бирин күнөөлөп, сөз талашып жатышып, өтө кызып калган Жаныш Зульфияны кучактап жата кетти. Көпкө чейин алышып, бири-биринен рахат алып, кадимкидей эс ала түшүшкөн эмелер төшөктүн эки четинде сулап жатты. Жаныш тез эле коңурук тартып уйкуга кетти. Зульфиянын уйкусу келээр эмес. Канчалык кызуу болсо да, өз оюнан кайтпай: "Эмне кылсам? Колумдан келеби? Алым жетеби?" деген суроолор мээсин жеп жатты. Таң атып кете электе эртелеп жок кылайын деген Зульфия ашканага чыгып, курч бычакты алып келди да, Жаныштын жанына келип, анын жүзүнө бир топко чейин карап олтурду. Жөн олтурган жок. Биринчи жолуккан кезин, баш кошушкан күнүн, Жаныштын өзүн кандай сүйөрүн ойлоп, акыркы кезде таптакыр башкача болуп кеткенин, келип жалынып жалбарганын ойлоп, жини келип, ого бетер жалданып алды да, кайра туруп, ашканага чыгып, балтаны көтөрүп кирип келди. "О Кудай, өзүң кечире көр", деп балтаны кырынан уктап жаткан Жаныштын мойнуна шилтеп калды. Бетине чачыраган канды арчыган Зульфия: "Муну жоготуш керек. Кайда алып барып таштасам" деп ойлонуп, көпкө турду. Таң атып кетпесин, анда эле иштин бүткөнү. Шаша-буша жаман мүшөккө Жаныштын денесин салып, башын бычак менен ажыратып алды да, мүшөктү арабага салып, улам эки жакты карап бараткан Зульфиянын жүрөгү лакылдап, бирөө байкап калбаса экен деп чоочуду. Канча жол жүргөнүн ким билет. Таң агарып баштаганда бычыканын жээгине жетти.
Көпірден өте түшіп, дағы біраз баса түшсе, ал жерден таштанды төгілген жері бар екен. Зульфия мүшөкті түшіріп, таштандының үстіне шықты да аралаштырып кірді. Ала келген масканы кие салды да таштанды терген болып жатып, мүшөктү жаап, ал жерден бөтөлкө издеп, бакалашкадан 10 чактыны салып алып, үйүн көздөй жөнөдү. Үйүнө келип башты селлофанга салып, подвалга киргизип бекитти. Үйдүн ичин жууп тазалап, кан болгон төшөктөрүн дагы подвалга жашыра турайын деп киргизип койду. Бул подвалды үй сатып алганда эле Жаныш экөө тең көргөн. Ушул убакка чейин аны жанадан билбейт. Үй ичин желдетип, кан жыты калбасын деген Зульфия Мончо жакты да түшүп жуунгуча жет билинбесин деп бөргө дары сээп, анын артынан духи чачып салды. Ошондон 2 күндөн кийин эле Жаныштын өлүгү таштандыдан табылганы тууралуу угуп калды. Жаныштын иштеген жерине барды. Ал жерде Жаныштын эмне болгонун жашырбай айтып берди. Зульфияны тааныган бирөө акырында минтип сурады. Сиз аны менен канчадан бери жашабай калдыңыз эле? 2 жыл болуп баратат. Зульфия эч солк этип койбой жооп берди. Анда бара бериңиз. Изилдеп атышат. Табылып калар. Зульфия табылып калар деген сөздү укканда ичиркенип алды. Жалт бурулуп жөнөй бергенде алдынан Кубан чыга калды. Аны көргөндө эрткеп кеттиби же коркунуч бийлеп алганбы, ыйлап жиберди. Кубан жөн гана иштешкен катары Зульфияга көңүл айтып жөнөтүп жиберди. Кубан ошол күнү кечинде Зульфияга келди да Жаныштын денеси табылып, башы жок экенин айтып олтурду. Аны ким өлтүргөндүгүн таба турганбы? Зульфия Кубанды караганда анын көздөрү жалжылдап кеткен экен. Кубан анын көзүнөн көзүн ала качып, ордунан турду да ары бери басып кирди. Кайдан билем? Ким билет аны ким өлтүргөн? Башын алып кетишиптир. Аны эмнеге алып кеткендиги белгисиз болуп жатпайбы? Чын эле башын эмне кылат болду экен? Деген Зульфия 5-6 күндөн бери подвалда жаткан башты ойлоду. Чындыгында Жаныш честный эле көрүнчү. Андай эле шектүү ишке барчу эмес. Анан аны ким өлтүргөнүнө таң калып атам. Издесе табылаттыр. Кантип эле киши өлтүргөндөр кутулуп кетсин? Зульфия Кубанды суроолуу карады. Кармалбай кетиши да мүмкүн. Шектүү эч ким болбой жатпайбы? Ошол бойдон Зульфия унчукпай өз ою менен алек болуп атты. Балким мени текшерип калсачы, бир жакка кете турсамбы? Подвалдагы башты эмне кылам? Бирок опертоп кылмышкерди башка жактан издеп жатты. Жаныштын кийинки аялынан сурашты эле, ал билбейм дегенден башка сөз айта албады. Акыры Зульфияга да келди бир күнү милиция. А дегенде жүрөгү оозуна тыгылып, өлдүм деп алды да өзүн кармана. Келгиле, деди утурлай. Сиз Жаныш Сабировдун аялы болосузбу? Ооба, мурунку. Сизден кийин аял алган турбайбы? Ажырашкан белеңер? Жок, ажырашпай эле аял алып алган. Сиздин үйгө ал келип турчу эле? А дегенде бир жумада бир келип турчу. Андан кийин айлап, анан биротоло келбей да калган. Эмесе бөлүмгө барып болгонун болгондой айтып бересиз. Акыркы жолу качан көргөнүңүздү чыныңызды айтсаңыз эле болду. Балким кылмышкер табылып калар. Болуптур, барса барайын. Аны көрө элегиме 2 айдан ашып кетти. Болгонун айтасыз да. Сизде эмне күнөө? Канча балаңыз бар? Балабыз жок, айланайын. Ошон үчүн аял алганда. Түшүнүктүү. Тиги аял төрөп берди беле анан? Ооба, бир балалуу болгон. Жаныш байке баласын чоңойгонго үлгүрбөй арманда кеткен экен да анда. Зульфия ушул жерден чындап эле ыйлап ийди. Ооба, ошентти. Ыйлабаңыз. Сизге эч тиешеси болбогондон кийин коркпоңуз. Эмнеден корком? Зульфия ичинен солк этип алды. 15 жыл жашап балалуу болбодук. Ошого ыйлап жатпаймынбы? Макул анда эже. Мен сиз менен көпкө сүйлөшүп калдым окшойт. Эртең саат 9-да барып калыңыз. Барам. Сөзсүз барам. Зульфия ох деп үшкүрүнүп алды. Эртеси Зульфия бөлүмгө барганда кечээки жигит тосуп алды да бир кабинетке киргизди. Ал жерде олтурган ак чач майор «Келиңиз олтуруңуз», деди. Зульфия олтургандан кийин «Сиз Жаныштын аялы болосузбу?» деди. Ооба, аялы болчумун. Ал 2 жыл мурун башка аял алып алган. Сиздин макулдугуңуз мененби? Жок, а дегенде ыйладым, сыктадым. Аял болгондон кийин болот экен да. Акыры өзүм төрөгөндөн кийин макул болдум. Балаңар жок беле? Ооба. 15 жыл жашап балалуу болгон эмеспиз. Ошон үчүн. Акыркы ирет аны качан көрдүңүз эле? Ала дегенде бир жумада бир келип турчу. Андан кийин бир айда бир келип,
Акыры такыр келбей да калган. Акыркы жолукканыңарда урушкан жок белеңер? Эмнеге урушмак элек? Келип түнөп эле кетип калчу. Көрбөгөнүмө 3 айдан ашты. Анын өлгөнүнө кайгырдыңызбы же кубандыңызбы? Эмнеге кубанмак элем? Мындай суроону кантип берип жатасыз? Зульфия ыйлап жиберди. Кечирип коюңуз. Бара берсеңиз болот. Зульфия ал жерден чыгып үйүнө келди да, эшиктерин бекемдеп туруп, подвалга түштү. Селофандагы башты ала коеюн десе, селофан баштык кыймылдап кетти. Бакырып жиберген Зульфия өзүн токтото, акырын барып караса, баштык ичинде жылан жүрүптүр. Көрсө, эбак эле баштын сөөгүн калтырып, жылан менен курт кумурска толуп алыптыр. Зульфия башты көтөрүп алып ботодой боздоп ыйлап жатты. Ал бугун чыгара ыйлап алды да, акырын башка жакындап баратты. Ал жетип калганда, ичинде жүргөн жылан кадимки кишидей башын өйдө көтөрүп, Зульфияны караганда, Зульфия андан сестенип, артка кетенчиктеп, олтуруп, тепкичке жетти. Сыртка чыгып подвалдын оозун бекем жаап, жигин билгизбей бекитти. Ою уйгу туйгу болуп, кайрадан ыйлап кирди. Ал башты эмнеге алып калдым экен? Аны жылан уялаганын көрбөсөм болот эле го, деп дагы өзүн өзү күнөөлөп жатты. Зульфия ыйлап жатып уктап кеткен экен. Түшүндө жаныш келиптир. Ал кадимки тирүүсүндөй эле: "Зульфия, мен уулумду сагындым. Сен аны көрүп жүрөсүңбү? Уулума сен жардам берчи" деп капалуу сүйлөп жатканда Зульфия чоочу койгондо. Көрсө коңгуроо чырылдап жаткан экен. Жүрөгү лакылдаган Зульфия сыртка чыкса, Кубан туруптур. Кубан үйгө кирди да: "Бүгүн чоң операция болот. Баягы сен алып келген жигит ушундуктай опытный экен. Үйрөтүлгөн даяр экен. Деги силердин ишиңер кандай иш? Антип уурдабай эле жумуш таап берем деп эле чакырсаңар болбойбу? Мага берген акчаны ошолордун бала чакасына берип койбойт белеңер?" "Жок, андай болбойт. Сен менден экинчи антип сураба." Койдум. Деги ошол ишиңерден зыян тартпасам эле болду." "Эч качан зыян тартпайсың." Экөө көпкө чейин сүйлөшүп олтуруп, ал кетээринде Зульфияга минтти. "Эй, Зульфия, сен дагы бирди тап. Мүмкүн болсо, баягыдай здоровый болсун. Макулбу?" "Макул." Зульфия Кубан чыгып кетери менен эшигин бекитип жата кетти. Ал негедир шалдырап, эч нерсеге көңүлү келбей, эмиле көргөн түшүн эстеп алып ыйлап кирди. "Эмнеге ушул ишке бардым экен? Мен аны жакшы көргөнүмдөн эле өлтүрүп койдум, Кудай ай байкушум деп ичинен ачуу чаңырып алды Зульфия. "О, Кудай, кечире көр мен бейбакты. Жакшы көргөнмөн башкага ыраа көрбөй." Ал ойлуу бир топко олтуруп, анан кайра өзүнөн көрсүн. Жөн келип кетип жүрө бербей: "Сени сүйөм, сенсиз жашай албайт окшойм" деп алып, кайра кетсе айлап жоголот. "Тилиңден таптың. Мен эми сенин баш сөөгүң менен жашайм. Өлгөнчө, Билдиңби?" Эчкирип ыйлаган бойдон диванга кулады да, үнүнүн баардыгынча өкүрүп өксөп жатты. Ал жаныштын өлгөнүн бүгүн коштоп, ал үчүн бүгүн күйүп-бышып, болгон ички бугун чыгарып жатты. Көптөн кийин ордунан туруп, жуунуп келди да, өзүн иретке келтирип кийинип алып, таксиге олтуруп, жаныштын аялына жөнөдү. Баягы дарбызага келип коңгуроону басты эле көптөн кийин анын аялы эшикти ачты. Бир азга Зульфияны тиктеп туруп анан: "Кириңиз", деди. Зульфия унчукпай кирип, босоого жеткенде токтоп калды эле, тиги алдыга өтүп эшик ачты да, Зульфияны үйгө киргизди. Зульфия төргө өтүп олтуруп, эки жагын карап, баланы издеди. Бирок бала көзүнө көрүнгөн жок. "Бала кайда? Чоңоюп жатабы?" "Аны мамама берип иштейин деп жатам. Эмчектен чыгарганга алып кетишти." "Араң эле 3 ай болсо, эмнеге 3 айлык баланы эмчектен чыгарган жатасың? Эгер сен мени туура түшүнсөң, мен эле багайын, сен иштей бер. Мамамдар менен сүйлөшөйүн. Мен сага да, Жаныштын баласына да жамандык кылбайм. Менден баланы ала качпа. Жаныштын баласы менин балам. Ойлоноюн, мен сизди жамандык кылат деп ойлобойм, бирок эмнеге бирок? Эл ушак кылат го. Өз баласын бага албай, күндөшүнө берип коюптур десечи. Эч кандай ушак кылбайт. Кайра билгендер сага рахмат айтпайбы? Эстүү экен. Жаныштын арбагын сыйлаптыр" деп. Унчукпай калды да, көптөн кийин: "Дарегиңизди жазып таштап кетсеңиз, мен эртең баланы алып барып каламын", деди. Зульфия ардан бери дарегин жазды да, кармата койду. Негедир анын мууну калчылдап, сүйүнүчтөн жүрөгү түкүлдөп: "Чын эле баланы мага береби?" деп кайра, балким урушпай талашпай жөнөтүп коеюн деп жаткандыр, деген чар жайыт ойлорду ойлоп жиберди. Аңгыча тиги келин: "Эже, чай ичиңиз",
дегенде гана алдына дастархан жайылып, чай сунулуп жатканын көрө таң калып, чыныны ала койду. Бир азга чай ичип, мууну калтыраганы басылып калгандан кийин сөзгө өттү. Жанышты кимдир өлтүргөнүн издеп жатышабы? Билбейм. Этчиги билинбейт деп жатышат. Жаман болгон экен. Ичинен таап алсачы, мен өлтүргөнүм билинип калсачы деп ойлонуп алып, ал оюнан өзү селт эте чоочуп кетти. Анда мен кетейин. Эртең күтөм деди. Жакшы барыңыз. Сөзсүз барам. Зульфияны чыгарып дарбызаны жаап алган келин мелтирей үнсүз көз жаш төгүп дарбызага жөлөнгөн бойдон тура берди. Ал жөн эле ыйлаган жок. Таалайынын тайкылыгына, бактысыздыгына ыйлап жатты. Анипа кичинесинен эле ата-энеси өлүп, тайэжесинин үйүндө чоңойду. Бирде бар, бирде жок болуп, кичинесинен эле тири караак зээндө өстү. Ал чоңое баштаганда тайэжеси да өлүп калып, 7 баласы менен жесир калган таажездеси Анипаны анча сүйбөдү. Бир күнү ачык эле: "Анипа, эми сен чоңойдуң. Эптеп шаарга кет да жаныңды бак" дебеспи? Ошондо Анипа 15 жашта эле. Шаарга эптеп бирөөлөргө жармашып келип алды да, кантип жан багыштын айласын таппай, бир жума суудан бөлөк эчтеке ичпеди. Бир күнү ыйлап, жашоонун эмес, өлүүнүн айласын таппай, жан дүйнөсү тарып турганда, ага бир аял жолугуп калды. "Кызым, эмне ыйлап жатасың?" Көзүнүн жашын арчып, ылым санап турган аялга чынын айтты. "Эже, бир жумадан бери ачкамын. Зээним кейип, кантип өлүүнү да билбей турам." "Эмне үчүн? Ата-энең бир тууганың барбы?" "Жок." "Эч кимиң жокпу?" "Балким айылда чыгар." "Жок эже, эч кимим жок. Ата-энем кичинемде эле өлүп калыптыр. Өзүм болсо жалгызмын." "Атаны кокуйкүн-ай. Жүр мени менен. Өзүңдү өзүң багасың. Мен болгону үйүмө алып барып, балдарыма кошуп коеюн." Анипа сүйүнөөрүн же ыйлаарын билбей, оозуна сөз кирбей туруп калды. Аны карап турган аял: "Жүрү кызым, жүрү. Мени мама дей бер. Балдар мама дешет. Менин алтын балам бар. Сен 7-си болосуң. 7-нин бири Кыдыр дегендей, балким сен мага Кыдыр болуп жолугуп калгандырсың" деп кызды кучактап, көзүнүн жашын аарчып, колтуктап жөнөдү. "Менин атым Күлүйпа. Балдарым керей элден кечке пирожки сатышат. Мен жасайм." Анипа унчукпай келе берди. Алар үйгө жеткенде алдынан кичинекей 2 эркек бала чуркап чыкты да, Күлүйпаны этектеп: "Мага эмне алып келдиңиз? Магачы?" дешип чырылдап калышты эле. Күлүйпа халатынын чөнтөгүнөн конфет алып чыгып, экөөнө бөлүп берди. "Күчүктөрүм менин. Бул эжеңер менен саламдашпайсыңарбы?" деди күлүп. "Салам, чалам." Экөө жарыша бый тыйган колдорун сунганда, Анипа эңкейип, ал экөөнү балалык баyoолугу менен беттеринен өөп койду. Ошондон баштап Анипа Күлүйпанын өз баласындай эле болуп калды. Илбериңки, жүзү жарык бул кыз тез арада ал үй бүлөнүн өз кишисиндей алынып кетти. Анан калса Анипа эч бир арам ой жок, өз ишин кылдат жасаганды жактырчу. Улам күн өткөн сайын чырайына чыгып, жаштык курагы менсинтип бойго жетип, көзгө көрүнө түштү 2 жылдын ичинде. Ошентип ал бир күнү жолдо келе жатса, бир мас тийишип киргенде, кайдан жайдан экени белгисиз, жаныш чыга калды да, тигини ары алып барып, кызды куткарып ийди. Анипа шаша үйүн көздөй чуркап жөнөгөндө, анын артынан чакырган үн угулганынан карай салса жаныш экен. "Чоң кыз, токтой турчу." Анипа токтоп калды. "Кайсыл жерге барасың? Жеткирип коеюн." "Жок байке, өзүм эле. Мен да ушул жакка барам. Сен кайсыл көчөгө барасың?" "Мен Акеевага чейин барам." "Мен дагы ошол жакка барам." Катар басып келе жаткан жаныш: "Атың ким?" деди кызды күлүмсүрөй карап. Анипа: жакшы. Менин атым Жаныш." Экөө үнсүз бара жатып, Анипа үйүнө бурула бергенде Жаныш: "Ошол жердесиңерби?" деп сурап калды. "Ооба" деген Анипа чуркаган бойдон короого кирип кетти. Ошондон көп өтпөй эле Жаныш акмалап жүрүп Анипага эптеп жолукту. Чынында Жаныш Зульфияны эч кимге алмаштыргысы келген эмес, бирок чукулунан эле жолугуп калган Анипа аны арбап алгансыды. Күндө бир маал жолугуп, кээде кафеге киргизип сыйлап жүрүп, Анипанын сырын тартууга аракеттенди. Бирок Анипа ага көп эле чечиле берген жок. Канткени менен жаштыктын деми жакшы эмеспи? Ал Анипага ыктап калгансыды. Жаныштын мамилесинен улам Анипа да өзүн тагдырынын кай тарапты көздөй бурулганына сарасеп сала албай калды. Жаштык курагынын өкүнүчтүү мезгили өтүп, жакшы адамдардын аркасы менен адам катарына кошулуп бара жатканын ойлоп, Жанышка сыр жашырганы менен билинбеген күч аны
Жанышка көздөй түртүп баратты. Мейлі, уулдуу болсо болсун. Бактын ачылып кетер. Балалуу болуп калсам, андан ары жашап калармын деп ойлоду. Анипа Күлүп апасына кеңешти бир күнү. Мама, мен сизге бир нерсе айтайын дедим эле. Айта кой. Тартынба кызым. Азыр сен өзүңдүн кыздарымдан кем көрбөйм. Сенин келечегиң мени абдан ойлонтот. Айта кой. Мама, мен өзүмдөн улуу бир адам менен сүйлөшүп калдым. Анын аялы эч төрөбөптүр. Эгер балалуу кылсаң, өмүр бою төбөмө көтөрүп багат элем деп жатат. Өзүң бил кызым. Бул сенин күнүмдүк эмес, түбөлүк тагдырың. Өзүң билип, өзүң чеч. Үй сатып алабыз. Тигил аялы менен ажырашпай эле коеюн деп жатат. Күлүпа көпкө ойлуу олтуруп калды да, анан эмесе мага аны сыртынан бир көрсөтчү, анан айтайын деди. Макул деген Анипа эшикке чыгып кетти. Анипа өзүм жетим кыз болсом, улуу экен, кичүү экен дебей эле макул болгонум дуруско. Өзүм теңдүүгө тийгенде эле жыргап кетмек белем. Кудай буйруп төрө алсам, айткандай эле оюм менен болобу деп ойлонуп жүрдү. Болжошкондой эле бир күнү Анипа менен Күлүпа базардан аны муну көтөрүп келе жатканда, алдынан Жаныш чыга калды. Ал Күлүпаны көрүп, Анипага сүйлөй албай өтүп кеткенде, акырын гана ага байкатпай, Анипа Күлүпага ымдап көрсөтүп койду. Күлүпа көрүп эле аны таанырын айтты. Ал тургай абдан жакшы неме экенинен өйдө божурап жиберди. Үйгө келгенден кийин Күлүпа кечки тамакты ичип, балдарынын баары жаткандан кийин Анипанын жанына алып олтуруп мындай деди. Анипа, эгер ошол бала сенин колуңду чын ниет менен сурап жатса, жок дебе. Көп болсо 20 жаш улуу болор, бирок аялдын кадырына жетчү бала. Ошондой деңиз. Мен азырынча чечелекмин, бирок мен да ошондой деп ойлогом. Акылың бар кызым. Акыл менен чечкен жакшы болот. Эмнеси болсо да бактылуу бол. Күлүпа Анипанын бетинен өөп, чачынан сылап, эркелетип олтурганда эреркеп кетти. Анан кантет? Өзүнүн апасынын мээримин көрбөсө, жакшы сөзүн укпаса, ата эне кандай экенин да билбей калды. Ошондон көп өтпөй эле Жаныш заңгыраган үй сатып алды да, Анипаны ээрчитип алып барып, мына Анипа, бул үй сеники. Сенин атыңа жаздырам. Мен сенден эчтеке аябайм. Жада калса жанымды да деп, Анипаны жерден так көтөрүп алып, үйдүн ичинде бийлегенчи. Анипа булардын баарын ойлоп буркурап, боздоп, ыйлап туруп эстей берди. Чынында баласын баккысы келбей жаткан. Зульфия келгенде бала ичкери үйдө эле уктап жаткан болчу. Анипа көз жашын жамгырдай төгүп турганда, үйдөн баланын ыйлаган угулду эле, ал чоочуп кетип үйгө чуркады. Түнү менен эртеңки күнү эмне болуп кетээр экен деп ойлонуп, кирпи кирмебей таң атырды. Таң агарып жерге жарык киргенде гана көзү илинип кетти. Эртеси ал баласын көтөрүп алып, Зульфиянын үйүн издеп барды. Анипа келгенде чыдамсыздык менен күтүп турган эле Зульфия. Анипаны көрүп, утурлай басып келип, анын колунан баланы алып, бетин ачып эле ыйлап жиберди. Экөө үйгө киргенден кийин Зульфия мурунтан даярдап койгон тамак ашын дасторконго жайнатып, Анипаны колунан келишинче сыйлап жатты. Экөө олтуруп бир бөтөлкө да ичип жиберишти. Зульфия Анипанын тагдырын баштан аяк уккандан кийин аны кучактап алып, экөө тең ыйлап басылды да, бети колдорун жууп келип, тамактанып олтурушту. Бир топтон кийин Зульфия баланы кучактап алып, бети башынан өпкүлөп жатты. Анткени баласы Жанышка куюп койгондой окшош эле. Анипа кетеринде Зульфияны сумсая тиктеп, көзүнөн аккан жашты салаалап арчып жатып, ый аралаш минткен. Эже, мен энемин. Баламды эч кимге бермек эмесмин, бирок сиз жөнүндө Жаныш көп айтар эле. Ошон үчүн Жаныштын арбагын сыйлап, сизге берип жатам. Экинчи кайрылып келбейм. Эми сиздин балаңыз, деди да чуркаган бойдон кетти. Зульфия Анипанын кеткен жагын карап, турган жеринде катып, кучагында эч нерседен капарсыз уктап жаткан наристени шуу кумарлана жыттап алды. Дарбазадан кирип эшигин илди да, үйгө баланы жаткырып, анан ойлуу олтуруп калды. Мен канкормун. Киши өлтүргүчмүн. Ушул наристени мен жетим калтырдым. Ал ошол олтурган калыбында өксүп алды. Көз жашын арчып, бир аз олтурду да, подвалды көздөй жөнөдү. Адеп подвалга түшө бериште бүткөн бою дүр этип алды. Аны Жаныш тирүү кезиндегидей тосуп ала тургансып, жүрөгү элеп-желеп боло, же корккону, же сүйүнгөнү белгисиз, тепкичтен түшө берээринде
Бая күнү жылаан уялап жаткан Жаныштын башы турган жерди карай басты. Азыр жылан жок эле. Баш өзү кашкайып, сөөгө айланып жаткан экен. Зульфия башты жерден алды да, аяр кармап алып, тепкич менен өйдө чыгып келе жатып, коңгуроонун чырылдаганын угуп, шаша-буша кайра подвалга түшө калды. Башты текчеге коюп сыртка чыкты. Зульфия дарбазанын түбүнө келип, бир азга демин басып туруп анан: "Ким бул?" деди. "Мен эле." Зульфия өзүнүн апасынын үнүн таанып, эшикти ачып жиберди. "Кандай кызым? Ден соолугуң жакшы эле жүрөсүңбү? Өзүң болсо бизге каттабайды койдуң. Же байлангыдай балдарың болбосо?" деп айтып жаздады да сөзүн башкага буруп кетти. "Капырай, атаң экөөбүздөн кабар алып турсаң боло. Карыган чагыбызда. Бара албай эле, эми апа баргандан деле уялат экенсиң. Күйөө минтип таштап кетсе, эми Кудай буйрса, антип минтип үйгө киргиче сүйлөшүп баратып, үйдөн баланын ыйлаган үнүн уккан энеси чочуп кетти. "Айботом, үйдөн чыгып жатабы же телевизордонбу?" Үйдө бала бар, апа." Ал Зульфиянын апасы үйгө кирип, төрдө кош жаздыкты коюп жаткызган ороодогу наристени көрүп, ар кандай ойго кетти. "Каттабаганы бизге канча болду?" "Жок, өзү төрөй турган болгон жок. Демек, багып алган го, байкуш кызым." Зульфия ыйлап жаткан баланы ала койду эле, андан апасы алып, наристенин жүзүнөн сүйдү. "Анан айын десе, күлүп калганга жарап калган го я, Зукен?" "Ооба апа, күлүшүп калыптыр." "Мейли кызым, өмүрлүү болсун, өзүңө күйүмдүү болсун. Атаң экөөбүз сени ойлоп кейип кепчип, жаш өтүп баратат. Бир кызбы же уулбу багып алса болот эле деп жаттык эле. Рас болгон тура" деп сүйүнүчүн жашыра албай жатты. Зульфия арыдан бери дасторкон жайып апасына чай куюп берип, колундагы баланы алды да чүргөктөп атып, апасына чынын айтуу керек экенин ойлоп минтти. "Апа, апаке, бул Жаныштын баласы. Кечээ күнү аялы өзү алып келип берип кетти." Зульфия апасын карап туруп, кубанычтуу жылмайды. "Болсун балам, болсун." Эне баланы кайрадан Зульфиянын колунан алды да жүзүнөн чымчып, өз бармагын өзү өптү. Айланайын Зукен. Бул баланы коо бериптир. Анан кайра бир күнү талашпайбы?" "Жок апа, талашпайм. Экинчи басып келбейм деп кетти." "Ошондой эле болсо болду балам. Баккан бала ысык болот. Баланын түйшүгүн тартып, уйку көрбөй чоңойтуп алсаң, анан талашып олтурса, сенин жүрөгүңдү оорутуп. Талашпайт, басып келбейм дебедиби? Андай болсо жакшы. Ойлуу туруп калган эне байкоостон эле коораган бала. Деги Жанышты өлтүргөндөр табылбай кеттиби?" Зульфиянын жүрөгү болк этип, оозуна сөз кирбей калды. "О, Кудай" деп ичинен муңканып алды да: Табылбай кетти. Кайран бала. Деги жакшы эле. Ушул баланын деле күлкүсүн көрө албай калды куурагыр. Аны эмне кыласыз? Бешинесине жазган жашоонун жашады да." "Ооба десең, арасы эле ошондой болду го, байкуш." Экөө көпкө чейин сүйлөшүп олтуруп, анан жатууга камынды. Жаткандан кийин Зульфиянын не бир уйкусу келсечи, ойлоно берип башы ооруганда өйдө туруп, суу ысытты да бир сыйра жылуу сууга жуунуп алып, жаткандан кийин тез эле уйкуга кирди. Уландысы кийинки сандарда.